Жанбекович, бул деген камерада коет, камера подключение байкалат. Баш калабыздан атайын келген Азамат Элебесов учурда Ат башы райондук ооруканасындагы кесиптештерине жаңы эле алынган лапароскоп менен иштөөнү үйрөтүүдө. Жалпы суммасы 7 миллион 700 миң сомдук бул жабдуу дээрлик бардык хирургиялык операцияларды жеңил жасоону камсыздап бергендиги менен өзгөчөлөнөт. Ошол менен бирге эле айрым диагноздорду так аныктап, бейтапты да, дарыгерди да ашыкча оор аракеттерден арылтат. Преимуществолары: большой разрез кылыш кереги жок. Рана быстро заживает, мындай көп кирбейсиң, мало инфицирование риски азыраак. Еще реабилитация болгондо пациенттер батыраак чыгып кетет. Бүт дүйнө жүзүндө азыр ушул колдонулат көбүнчө. Гинекологический операциялар кылса болот, диагностика лапароскопия кылса болот. Мына ушундай көп функциялуу лапароскоптун колдонулушу бийиктолуу ат баш өрөндөлөрдү бир кезегидей жол азабынан куткарып, эми облусча өлкө борборуна баруунун анча зарылчылыгы жок. Антида сөз болуп жаткан саламаттык сактоо мекемесине атайын жабдуулардын алынып келиши менен телегей тегиз болуп кетти деп айтыш кыйын. Айрыкча бүгүнкү күндө райондо айрым адистеги өмүр сакчылары жетишсиз. Маселен ушул тапта улуу Кытай менен чектеш райондогу медицина объекттери эндокринологдорго, кардиологдорго, реаниматологдорго, окулисттерге абдан муктаж. Өз кезегинде мындай кесиптик кемтиктин кесепетинен кээ бир илдеттердин өчүп кеткен учурлары катталууда. Чындыгында түзүлгөн мындай оор кырдаалдан чыгуунун аракеттери жасалып, жаш кадрларды кызыктыруунун ар кандай жолдору каралууда. Министрдин демилгеси менен ушу жаш врачтар региондорго барып иштесе деген программа менен мынакей бизде азыр врачтардан келип иштеп атышат. Жанакы программа боюнча региондогу хирургтарга, педиатрларга, реаниматологдорго 20 миң сомдон компенсация деген программа менен 2 айлык траншты алдык. Берилди. Эми кийинкилерин күтүп атабыз буюрса. Жаш адис катары жогоруда каржылык колдоону алгандардын бири Улук Жаныбеков ординатурасын Ат башы райондук ооруканасында өткөрүп, башкалар сыяктуу борборду карай чуу койбоду. Тескерисинче, ансыз да кыйын шартта эмгектенип жатышкан кесиптештердин түйшүктөрүн тең бөлүшкүсү келди. Ошол эле учурда кандайдыр бир деңгээлде өмүр сакчыларынын эмгек акыларынын көбөйгөндүгү да роль ойногондугун жашырбайды. Мурунку айлыгыбыз ушул 18 миңден болчу, 17-18 миңден колубузга ушундай тийчү. Азыркы учурда колубузга ошо 37 миңдей алып атабыз. Мен ошо 1,5 ставканын негизинде ошондо 37 миң алып атам да. Ошол атак андан тышкары дагы кичине дежурстволор болот, ошого да кошумча төлөнөт. Ургенствие деп коет, далага да саатына 100 сомдон төлөнөт, 102 сомдон. Ошондон бир аз кошумча болот да. Уккандын кулагы сүйүнсүн. Акыркы 2 жылда эле Теңир Тоо жергесиндеги саламаттык сактоо мекемелеринин басымдуу бөлүгүнүн муктаждыктары толугу менен канааттандырылган. Ондогон айылдардагы үй бүлөлүк дарыгерлер топтору жаңы конуштуу болушса, облустук, райондук ооруканалардын бир катар бөлүмдөрү капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өткөрүлдү. Бул жумуштар мамлекет казынасынын жана ар кандай эл аралык уюмдардан тартылган инвестициялардын эсептеринен бүткөрүлгөндүктөрүн белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.